Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар жоқ каналы. Бүгін 6 июнь 2022 жыл мен сіздерге бүгінгі чыгарылышта Бишкек шаарынын чыгыш тарабы эски автовокзал жактан бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп азыр баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Мен турган жер Осмонкул жана Эстонский переулоктун кесилишинде турам. Бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй ушул Эстонский көчөсү менен түз чыгышты карай бир аз басып барганда катардагы экинчи көчө Кирпичный көчөсүндө жайгашкан туғандар. Анан бул жерден сиздер бир аз түштүктү карай бассаңыздар Жибек жолуна, эски автовокзалга жана жаңы курулган эки чоң мечиттер Махмуд Кашкари жана түрк туугандар курган Аппак чоң мечитке бара аласыздар туғандар. Ал Амидин базарына деле жакын болуп калат. Анан бул көчөнөн көптөгөн маршруткалар, машинелер өтөт экен. Түз түшсөңүздөр Алматинкага кайрылып чыгып кете аласыздар туғандар. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым. Ошол Эстонский көчөсү менен түз чыгышты карап бара бересиздер Кирпичный көчөсүнө. Ошол жерден сол тарапка кайрылганда сатылуучу үй жайгашкан, аралык 170-180 метр болуп калат. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган жана көрүп турганыңыздардай профанайсил менен көчө тараптан тосулуптур. Анан мектептер жакын жерде бар экен. Автовокзалга деле мына ушул көчө менен түз чыксаңыздар 750 метрден кийин автовокзал башталат. Кааласаңыздар жөө ушул көчө менен барсаңыздар болот, кааласаңыздар машина менен ушул көчөдөн барсаңыздар болот. Эки чоң мечит, жанагы түрк туугандар курган чоң мечит дагы, бул жактагы Махмуд Кашкари мечити да жакын жерде жайгашкан, садиктер деле бар экен туғандар. Андан ары короосуна келейин да калган маалыматтарды берейин. Жанагы Осмонкул көчөсүнөн чыгышты карай 170 метрдей басасыздар туғандар. Анда бир жолу эскерте кетейин. Анан бул короосунун көрүнүшү. Жердин аянты кызыл китебинде 4 соток туғандар, бирок фактически бир аз андан көбүрөөк деп айтты үй ээси. Аны деле келгениңиздерде үй ээси менен биргеликте дагы тактап аласыздар. Негиз боюнча, документ боюнча 4 соток туғандар. Анан үй жөнүндө айтсак, узун турасы 8ге 8 экен. Тышкы тарабы көрүп турганыңыздардай сайдинг, дуалы стенасы саманный туғандар. Алды тарабы көрүп турганыңыздардай брусчатка чапталган жана көп эле бир 2-3 машина баткыдай жер бар мынакей. Үйдүн батыш тарабында жер жемшигинге жер, азыркы учурда газон сыяктуу чөптөр бар экен, жана жаш бактар деле бар туғандар. Мына ушундай көрүнүштө. Документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт бар экен, свет, суу, газ бар туғандар, канализация, септикке коюлат. Мына ушундай көрүнүштө. Анан свет 3 фазалуу экен, аны деле айта кетейин. Мынакей бул үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Алды тарабында мындай жүзүм бактары, чыгыш тарабында деле жүзүм бактар, жана бул жакта вишня, кандайдыр жер жемшигинге жерлер. Мына ушундай көрүнүштө. Төрүндө дагы алма, груша бактары, жаштары бар экен, жаш бактары деле бар экен. Негизинен үйдүн ички тарабында көргөзөйүн десем, туғандар азыркы учурда үй ээсинин жаш балдары болгондуга байланыштуу ички тарабын көргөзүп алгам жок. Негизинен кимге үй жаккан болсо келсеңиздер дагы көрүп алсаңыздар болот. Мына көрүп турганыңыздардай пластик терезелер орнотулган, тышкы тарабы сайдинг, тамы деле кээ бирлерге сайдинг болуп, анан профанайсил окшойт менин оюмча. Мына ушундай көрүнүштө туғандар. Дагы эмне маалымат берсем, ички тараптарына көргөзбөсөңүз ушундай бат эле бүтүп калат экен туғандар. Чегаралар мына көрүп турганыңыздардай бул кошуна менен болгон чегаралар ондай жыгачтар менен тосулган, жана чыгыш тараптагы кошуна менен болгон чегаралар профанайсил менен тосулуп тур. Ал жактагы чегара пока тосуп элек, бул кошуна менен болгон чегара. Негиз боюнча бул чоң үй деле үй ээсине караштуу, ошонун жарымыны. Бул жактагы 4 сотогуну жана бул үй менен кошо сатып атышыптыр туғандар. Бул жактарын деле көргөзө кетейин туғандар. Окей, бул үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Документтер боюнча техпаспорт, кызыл китеп баары бар. Окей, бул арты тарабы туғандар. Түндүк тарапта граница мына ушул жерге чейин болуп калат. Дагы келсеңиздер, үй ээси сиздерге тактап көргөзүп берет. Негизи үйдүн ички тараптарын тартпасаңыз туғандар, бир аз бат эле маалыматтар бүтүп калат экен. Азыр эмне маалымат айтсам дагы ушул туғандар, баасы эле калды окшойт. Бул үйдүн баасыны $38,000 сурап атыптыр. Сүйлөшүп болот туғандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, ээсинин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Жердин аянты көрүп турганыңыздардай 4 соток.
үй ұзын турасы 8-8, мектеп жақын жерде бар. Чоң мечіттер, жанақы Махмуд Кашкари сары мечіт. Анан автовокзал жана чоң ақпақ болған түрк туғандар құрған болса керек, ошол экинчи мечит. Ошол эки мечит де жақын жерде жайгашкан туғандар. Баасы $38,000 сүйлөшүп болот. Анан ушул видеону сиздер достор менен, группалар менен бөлүшүп койсоңуздар, мага үй ээсине сиздер чоң жардам берген болсо, да кимдир ошол сыяктуу үй издеген болсо, ал кишиге да чоң жардам болот. Андыктан достор менен бөлүшөсүңөр группалар менен. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.